Silkway эл аралык долбоорунун үстүндө тажрыйбалуу команда иштеп жатат. Аянтчада күнү-түнү 100дөн ашык адис эмгектенүүдө. Бири техникалык маселелерге жооп берсе, башкалары конокторду жайгаштырууга, аларды коштоп жүрүүгө жана трансферге жооптуу. Шоунун катышуучулары өз таасирлери менен бөлүшүүдө. Көпчүлүгү мындай уюшкандыкка, сахнада да, анын сыртында да баары майда чүйдөсүнө чейин ойлонтулгандыгын мурда көрбөгөндөрүн айтышууда. Дал ошол себептен улам артисттер шоу Азия жана Евразия медиа мейкиндигинде көрүнүктүү гана эмес, чындап эле уникалдуу окуя болоруна ишенишет. Speaking of the organization level, it's insane. Баары сонун уюштурулуп, пландаштырылган. Транспорттон баштап костюмдар, сахна жана башка баардык нерселер. Биринчи эпизоддон көргөн сүрөттөрүбүз. Ар бир коюлган номер кандайдыр бир өзгөчө аткаруу болгон. Ошондуктан мен уюштуруучуларга абдан ыраазымын. Казакстан жана кытайлык өнөктөштөр ушундай уникалдуу телешоу жаратуу үчүн чоң иштерди жасашты. Мен келечекте ал Европанын Евровидениеси сыяктуу эле популярдуу болот деп үмүттөнөм. Really hard work to create such a unique TV show that I really hope that in future it's going to be a lot popular as Eurovision in Europe. Долбоордун катышуучуларын уюштуруу гана эмес, Казакстандын борборунун кооздугу да таң калтырды. Алар үчүн шаар боюнча экскурсия уюштурулуп, анын жүрүшүндө 12 өлкөдөн келген катышуучулар ошондой эле долбоордун калыстардагы казак элинин 7 казынасы менен таанышты. Алардын арасында тазы жана бүркүттөр бар. Бүгүн мен биринчи жолу бүркүттү түрүү көрдүм жана аябай таң калдым. Мурда аны сыналгынан гана көрчүмүн. Аларды багуу жана көбөйтүү кыйын экенин билем. Бул чынында эле кооз куш. Мен үчүн бүркүт күчтүн символу. Ошондой эле сиздердин улуттук кийимдериңизге суктандым. Дагы домбурада ойногонуңузду ырахат менен уктум. Ал эми эл аралык долбоордун катышуучулары казакстандыктарга өлкөнүн конституциясынын 30 жылдыгына карата белек жасашты. Түркмөнстандын, Өзбекстандын жана Грузиянын артисттери чогуу казак тилинде ата мекен аттуу легендарылуу ырды аткарышты.